Барына салам, сіздер Кыргыз ютубундагы Кейс Смарт деген каналды көрүп жатасыздар. Бүгүн сиздер менен биргеликте WhatsApp жана ошондой эле Instagram тууралуу сөз козгойбуз. Андыктан жакшылап жайгашыңыздар. Биз баштадык. Видео башталышынан сиздер үчүн кыскача жарнама. Урматтуу көрөрмандар, азыркы учурда биз өзүбүздүн каналыбызда Mi Band 4 смарт саатын ойноп жаткан учурубуз. Описанияда жана комментарийге мен өзүнчө шилтемелерди коюп коем. Ошого кирип катышыңыздар жана утуп алыңыздар. Шарттары жооп жөнөкөй достор. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Опа, мынакей биздин смартфон. Так, эмнеден баштайбыз? Кыскасы, эгерде сиз WhatsApp'ка киргенде бирөө менен жазып жатканыңызды жаныңыздагы адамдар көрө берген болсо, сиздер бул жерге өзүнчө көшөгө тартып койсоңуздар болот. Аны кантип кылабыз? Play Market'ке киребиз достор. Бул жерден чат куртайн же чат курт деп болсо керек достор. Туура окулушунча ушундай болуш керек. Установка кылабыз. Негизи муну кыргыз тилине көчүрсөк, бизге көшөгөдөгү чат дегенди түшүндүрөт экен. Так, бул жерде открыть кылабыз достор. Бул жерден рұқсат беребиз. Бул жерден дал ушундай белги пайда болот, тегерекче. Көрүп жатасыздар да. Бул жерде тиркеме өзү. Буну бул жаракча жайгаштырсаңыз болот. Дал ушул тиркеме. Киресиздер, эгер жаныңызга бирөө жарым келип калган болсо, буну дал ушинтип басасыздар дагы. Төмөнүрөөк жүрөсүздөр дагы. Бул жерде жаза бересиздер. Кандай? Жазышканыңыздарды эч ким билбейт. Настройкага кирип кичине өзгөртүп алсаңыз болот. Андан тышкары бул экранда деле ашча жер ээлебейт. Муну каалаган учурда тосуп койсоңуз болот. Бир гана WhatsApp эмес, башкаларды да колдонсоңуз болот. Instagram, же болбосо Одноклассник, Facebook, кыскасы жазышуу же болбосо мессенджерлердин баардыгына колдонсо болот. Bundan чыгабыз, эми Instagram тарапка карап сапар алабыз. Мына достор, менин Instagram баракчам keysmart.argen. Оюнун шарттары боюнча Кейс Смарт каналында сөзсүз жазылышыңыз керек. Так, сиздерге эмнени көрсөтөбүз? Келиңиздер, кыскача лайфхактардан баштайлы. Бул жерден өзүнүн сүрөтүбүздү таба ала турган болсок, хоппа, бул сүрөтө көпчүл болду негизи. Буну бул жерге алып келип биз бул жакты басып, бул жерден буну тандайбыз дагы, басып турсак, бир түстүү болот достор. Кааласак кызыл түстүү кылып мындай алмаштырып койсок болот. Эми эмне кылабыз? Бул жерден өчүрүш тандайбыз. Бунун немесин кичине чоңураак кылабыз дагы. Бул жерден аргенди дал ушинтип ачып коебуз. Азыркы учурда билесиздер, эгерде сиз Instagram stories койсоңуздар, бир дегенде 3-4 сүрөттү койсоңуздар болот. Азыркылар көпчүлүк ойлоп жатат экен, бул жака жөн гана түшкөн сүрөттөрдү койсо болот деп. Жок достор, бул жерде бир дегенде галереядан алып келсеңиз болот. Биринчи сүрөт жана буну жакындатып, же болбосо эки колдоп төмөнүрөөк кылып койсоңуз дагы болот. Өзү жаш кийинкисин муну түзсөк, үчүнчүсүн дагы бул жактан алып келсек болот. Бул сүрөттү алып келе турган болсок, төртүнчүсүн дагы өзүңүз кылып көрөсүз. Дагы бир сиздерге керектелүүчү функция көрсөтүш үчүн историяга киребиз. Бул жерден жазуу жерине бир нерсе жазыңыздар дейт. Келиңиздер, Кейс Смарт деп жаздык. Дал ушул жерде буну кармайбыз. Толук түрдө. Эми буну ушул жерин кармап туруп, басып, бир колубуз менен жакшылап караңыздар. Бул жерден түскө киребиз. Түскө киргенден кийин экөөнү тең ылдый жакка карап тартабыз. Караңыздар эмне болуп жатат сөз. Сиздер дагы дал ушинтип жазсаңыздар болот. Видеонун аягына чейин көргөнүңүзгө чоң рахмат. Сиздер менен Арген Ашырбек уулу, канал Кейс Смарт болду. Эгерде каналга жазылып элек болсоңуз, сөз жазылып коюңуздар. Биз болсо кийинки видеого чейин сиздер менен коштошобуз. Аман туруңуздар. Урматтуу көрөрмандар, азыркы учурда биз өзүбүздүн каналыбызда Mi Band 4 смарт саатын ойноп жаткан учурубуз. Описанияда жана комментарийге мен өзүнчө шилтемелерди коюп коем. Ошого кирип катышыңыздар жана утуп алыңыздар. Шарттары жооп жөнөкөй достор. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм.